Салам достор, бүгүнкү сабакта биз сиздер менен оюнчуктун колдорун, мисалы үчүн мен бул коёндун колдорун кайсыл жол менен бириктиремин, ошол жөнүндө айтып беремин. Детальдар даяр. Бизге ал үчүн мынакей деталь 2 топчу, катуу жип, мындай үзүлбөй турган катуу жип, тарткылаганда үзүлүп кетпесин үчүн жип, кайчы, ийне керек болот дагы. Эми эмне кылабыз? Баарын даярдап алгандан кийин биз керектүү болгон детальдарыбызды алып даярдайбыз. Мынакей. Бизге мына ушундай болушу керек. Негизи мен мурунку сабакта айтып бергенмин, жип менен кантип бириктиребиз. Аю брелокту аны дагы сабактан көрсөңүз болот. Жип менен бириктирүү, жоңкана тигип коюу, кошо токуп кетүү, же ушундай топчу менен бириктирүү, же болбосо атайын шплинттер бар, суставтар бириктире турган, ушул жерге коюлат жана бул жерге коюлат. Размерлери болот. Ошого жараша, размерине жараша тандап алып койсо болот. Ошондо колу жакшы кыймылдайт. Эми азыр биз сиздер менен топчу бириктирген жолун көрсөтүп беремин. Эмне кылабыз? Биринчи ичкери жагынан, колдун ичкери жагынан өткөрүп алабыз. Мынакей. Өткөрүп алдык дагы. Бул жерге топчуну коебуз. Өзүңүз каалагандай размерин жакшылап, сиздин каалооңузга жараша тандап, өтө чоң эмес, өтө кичине эмес, түсүнө жараша да тандасаңыз боло берет. Эми жанындагы илмекке өткөрөбүз. Мынакей. Эми караңыз, колду коебуз, жайгаштырабыз. Жана экинчи тарабына өткөрөбүз. Бул жерде жип калды, баштаганыбыз. Экинчи тарабына өткөрдүк. Экинчи колдун ичкерки тарабына киргизебиз дагы. Топчуну коюп алабыз. Жанындагы илмекке кайра киргизебиз. Эми кайра мурунку жакка жипти алып барабыз. Кыйын эмес, болгону бир аз өздөштүрүп алсаңыз үйрөнүп аласыз. Мынакей. Азыр мен бир жолу өткөрдүм. Сиз көрүп тургандай эле катуу тартып. Оңдоп алабыз ушундай кылып. Жип аябай катуу, ошондуктан эч коркпой. Бул атайын бут кийимди тигишет бул менен, мындай жиптер менен. Ошондой жип алсаңыз болот, же эч таппасаңыз өзүңүз токуган ушундай жип менен да токусаңыз болот, 2 кабаттап алып туруп. Азыр мынакей мен көрсөтүп берейин сиздерге. Азыр мен бир жолу гана өткөрдүм, көрдүңүзбү? Мына уже кыймылдап атат кол. Эми жакшы кармап калганга чейин 2 же 3 жолу дагы өткөрөбүз. Бул жерден өткөрүп, бул жерден өткөрүп, бул жерден, бул жерден. Анан сиз менен жолугабыз. Мына кыздар, мен азыр өзүмө керектүү болгон өлчөмдө канча жолу, 3 жолу өткөрүп тегип алдым дагы. Мына эң акырында бул жерге түйүп чыктым. Эми бул ашып калган жиптерди биз бул жака илмектин жардамында киргизип, ичкерисине тартып коебуз. Бизге эч кандай тоскоолдук болбойт. Аны ушундай кылып илмектин жардамы менен жиптерди алып ичкериге тартып коебуз. Ошондо чыгып турбайттар, чачыртып ичине кирип кетет. Мына кыздар, биздин коёнубуздун колдору топчу менен бириктирүү жолу ушул болот. Мына кыймылдап атат.